Ошто 26 жаштагы келин күйөөсү тарабынан бычакталды делген маалымат боюнча милиция үн катты. Ош шаарында катталган үй бүлөлүк чыр боюнча 1999-жылы туулган аял жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Ош ШИВдин бас сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн 24 январда таңкы саат 5:00 чамасында Ош ШИВдин Ак Буура милиция бөлүмүнүн нөөмөт бөлүгүнө 103 тез жардам кызматынан маалымат түшкөн. Анда Ош шаарынын Салиева көчөсүндө жашаган 1999-жылы туулган Б аттуу келинди күйөөсү сабап денесинен жаракат алып ооруканага жеткирилгени билдирилген. Окуя боюнча милиция кызматкерлери тарабынан жабырлануучунун 1994-жылы туулган күйөөсү кармалып, тергөө кызматына жеткирилди. Алмаз абалында болгону маалымдалды. Учурда тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда айрым интернет булактары жана маалымат агенттиктери жабырлануучу аялды күйөөсү бычактап койгон деген маалыматтарды таратышкан. Бирок бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Аял бычакталган эмес. Алгачкы тергөөнүн маалыматына караганда, жабырлануучу күйөөсүнөн качып бара жатып жыгылып, натыйжада денесинен жаракат алган. Учурда аял ооруканада, дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык деп баалашууда. Тергөө ишинин жүрүшүндө аныкталган жаңы жагдайлар боюнча кошумча маалымат берилет. Өзгөндү ичип келип, үйүндөгү аялына кол көтөрүүгө шектүү кармалды. Өзгөндө аялына зомбулук көрсөткөн жаран кылмышка шектүү катары кармалды. Бул тууралуу Ош ШИВдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, 2025-жылдын 5-декабрында өзгөн РИВге 1978-жылы туулган О аттуу жаран кайрылып, үйүндө жолдошу К мас абалда тополоң салып, кол көтөрүп жатканын билдирген. Аталган маалымат каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө К жубайына карата мурдада бир нече жолу зомбулук көрсөткөндүгү аныкталган. Жыйналган материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси уруп сабап кыйноо боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2026-жылдын 24 январында 1974-жылы туулган К аттуу жаран кылмышка шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Оштогу ооруканага пневмония менен түшкөн 1-5 айлык наристени 2 конвой кызматкери карап жатат. Ош шаардык клиникасынын жугуштуу оорулар стационарында 1-5 айлык наристе пневмония диагнозу менен дарыланууда. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Алдын ала маалыматтарга ылайык, учурда ымыркайды убактылуу кармоочу жайдын СИЗО 2 конвой кызматкери карап жатат. Маалыматты Ош шаардык клиникасынын жугуштуу оорулар стационарында тастыктап, наристе ооруканага пневмония диагнозу менен түшкөнүн билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, учурда баланын абалы канааттандырарлык. Дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, тиешелүү дарылоо жүргүзүлүүдө. Ошондой эле аталган медициналык мекеменин дарыгери наристе кайсы убактылуу кармоочу жайдан же кайсы жабык мекемеден алып келингени тууралуу так маалымат жок экенин белгиледи. Баламды уурдап кетти. Ошто жаш келиндин арызынан кийин мурдагы күйөөсү 5 күнгө камалды. Ошто мурдагы аялы үстүнөн арызданган адам кармалды. Бул тууралуу Ош ШИВдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, социалдык тармакка Ош шаарынын 2004-жылы туулган тургунунун баламды уурдап кетти деген видеосу тараган. Тасмада байкалгандайын, жолдошунун токмогунан улам ажырашып кеткен. Жолдошу ажырашып кеткенине карабай, 2 жашар кызын тартып алган. Ош ШИВдин басма сөз кызматынан билдиргендей, келиндин 1995-жылы туулган. Аттуу мурдагы күйөөсү Ош шаардык сотунун 20 январындагы токтому менен 5 күнгө камалды. Учурда бала кимде калыш керектигин чечүү боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Ал эми мунун баламды бербей жатат деген арызы Кара Суу РИВге 21 январ күнү катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Чүйдө өрттөнүп кеткен унаадан каза болгон мектеп окуучусу акыркы сапарга узатылды. Бүгүн 23 январда Чүй облусунун Москва районуна караштуу Спартак айылында өрттөнгөн унаадан табылган 15 жаштагы мектеп окуучусу акыркы сапарга узатылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Айыл тургундарынын айтымында, окуя 19 январга караган түнү болгон. 20 январда өрттөнгөн унаадан 15 жаштагы кыз жана 25 жаштагы айдоочу жигит табылган. Айылдаштары маркум кыздын мектепте жакшы окуган, мээримдүү, үлгүлүү окуучулардын бири болгонун айтып, көңүл айтышты. Окуя боюнча тиешелүү кызматтар тарабынан териштирүү иштери жүргүзүлүп жатканы буга чейин маалымдалган.